Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fahmen ve elhiqna bis salihin. Rabbena zidna ilmen ve fahmen ve elhiqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr, amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ең алғаш мақтауыны Аллах Таалаға айтқандан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып, ondan кейін Алланың тыныштығы, амандығы барыңыздарға болсын. Біріншіден шул жаққа сабақ өтүүбүзгө шарт түзүп берген бул жактагы Шүкөр устаз баш болгон. Андан кийинки Абан устаз, Бакыт устаз, биякта уюштуруу бөлүмүндөгү Мухаммед устаз, Гүлжигит устаз жана башкалардын баардыгына терең ыраазылык билдиребиз. Ким адамдарга ыраазылык билдирбесе, Аллах Таала ыраазылыгын билдирбейт дейт эмеспи? Ушул нерселер түзүп себептерин болуп бербегенген да мына канчадан бери болбой жүрдү, шарттарын түзүп беришти. Чындап ыраазылыктарыбызды билдире кетели. Андан кейін илим алалы, окуйлуу, алдыга жылалы деп келип берген силерге сабакты толтуруп, бош калтырбай, качы толуп калды машалла. Эми кандай башталган болсо, аягына чейин ошондой болуусун үмүт кылабыз силерден дагы. Аллах Таала жакшы тилек менен келип отурабыз. Ошол кандай тилек болгон болсок жеткизсин. Эмне максат кылып келсе, ошо максаттарыбызга жеткизсин. Китеп окуйлуп атабыз, түшүнүп берсин, жаттап калалы. Ошол аркылуу негизи бул илим наху илими болгондуктан, бул аркылуу биз максаттарга кирип кетебиз. Бул илмул аля бизди максаттарга алып барат. Максаттарга алып баруучу илим болгондуктан, ошол илимди жакшы түшүнүп алсак, анан калган илимдер баардыгы иншалла кирип кетишке жол ачкыч болуп эсептелет. Баарыбызга Аллахым ийгилигин берсин. Эки дүйнөдө пайдалуу кылсын. Ушул китебибизди бүгүн кантип баштасак, аягына чейин бүтүп, дуа кылып, сүйүнүп, пайда кылып бүтүп аткан күн дагы ошол күнгө да Аллахым жеткизсин. Урматтуу жамаат, негизинде наху илиминде баарыңыздар азыр билесиздер. Бул жакта көбүнчө чоң курстар экен, 2, 3, 4төн тегерегинде. Бүгүнкү сабагыбыз биз нахуну баштагандар, жаңы баштагандар үчүн эмес, бул орто деңгээлдегилер үчүн. Же болбосо жаңы баштап туруп, анан чоң китептерге кирип кетүүдөн алдыңкы ортоңку мустаба болуп эсептелет. Көпүрө китеп болуп эсептелет. Азыр авторлор жөнүндө кыскача тааныштырып кетебиз. Билесиздер, ар бир илимдин өзүнүн мабадил ашара деп, аныктамасы, андан кийин темасы, андан кийин анын самарасы, жана башка көптөгөн нерселер бар. Наху илим эмнени айтат? Кыскача эмнени үйрөтөт? Бир сөз менен айтканда. Бир сөз менен айтканда эмне илим окутат? Ооба, калиманын аягын урмат жамат, ошондо караңыздар. Бир сөздүн өзүн эмес, сүйлөм, эки сөз бириккенде, бириккенден кийинки ошол бириккендеги сөздөрдүн акыркы тамгаларын кандай болушту үйрөтөт. Чүнки ал мисалы Мухаммад деген сөз турса, өзү жалгыз, эч нерсени билдирбейт. Бирок ага Мухаммадка дагы бир сөз кошоор замат, ал өзүнчө бир мааниге ээ болот да. Ошо эки сөз кошулгандан кийинки анын Европ болобу же мабни болобу ошол жөнүндө издейт. Башка айтканда, арабчаны харакасыз окуганды үйрөнөбүз да. Жөнөкөй үстүн айтсак, мисалы Куранда харака бар, харакалар менен окуп кете беребиз, жеңил, харакалуу жазылган фатха, касра, домма, сүкүн коюлгандар болсо оңой окуп кете беребиз, а бирок харакасыз келип калса токтоп калып атпайбыз, кантип окушту билбей. Ошону наху аркылуу окуп үйрөнөбүз. Ошол эле наху аркылуу үйрөнүү менен кандай пайдалары бар? Пайдаларына бир аз токтололу. Демек, аныктамасы жөнөкөй эле бир сөз менен айтканда эмне экен? Калиманын акыркы эки сөздүн кошулгандан кийинки бир сүйлөмдүн ичиндеги сөздөрдүн абалдарын окуйбуз, Сүйлөмдүн ичиндеги ар бир сөздүн абалдарын, ошол сүйлөмдү изилдей турган илим. Ошону түшүнө турган, ошону кантип түшүнүш керек экендигин түшүнүп алуу урмат жамаат эрежелери болуп эсептелет. Темасы эмне? Араб сөздөрү. Түшүнүп алдыбы? Темасы араб сөздөрү. Кайсыл жагынан? Ушул кайсыл жагынан араб сөздөрү. Бир сөз катары кайсыл илим изилдейт?
Сарф. Сөз қатары. Тамғалардан кантип сөз болгондугун кайсы илим үйрөтөт? Сарф. Ал эми сөз болгондон кийин ал сөз башка сөз менен кошулганда кайсы сөз үйрөтөт? Ошо наху үйрөтөт. Демек, наху ошо араб сөздүн европу мабниби. Ошондой эле ал таркип болгондо, эки сөз кошулгандан кийинки мааниси туурабы же туура эмеспи, ошол таркип кошулуусу туурабы туура эмеспи, ошону үйрөтөт. Түшүнүктүү болдубу? Ар бир эки сүйлөм кошулгандан кийин андан чыккан кандай маанилер чыгышы мүмкүн, кандай ыктымалдуу маанилер бар. Ошолорду изилдей турган темасы ушул. Мавду дегенде, мисалы, дыйкан эмне жөнүндө изилдейт? Дыйкан эмне кылат? Дыйканчылык, өсүмдүк, мөмө жемиш, доктор, врач эмнени изилдейт? Оорулар жөнүндө изилдейт, туурабы? Механик машинаны оңдойт. Наху илим эмне кылат? Араб тилинин жанагы сүйлөмдөгү абалдарын изилдейт. Темасы, негизги темасы. Пайдалары кайсыл? Пайдалары өтө көп. Мөмөсү өтө көп. Наху окуганда эмне пайда алабыз? Биринчиден, урматтуу жамаат, араб тилиндеги, араб сүйлөмдөрдөгү окуганда же сүйлөгөндө ката кетирбестен сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Түшүнүктүү болду? Биринчи, окуган кезде ката окубастан туура окуганды үйрөнөбүз. Анткени туура эмес окуганды ибараларда, мисалы, жа зайдун болсо жа зайдан деп окусалуу, же зайдин деп окусалуу, же зайдан, зайдун, зайдин деп ар түрлүү харакаларды коюп салуу, туура эмес окуп салууну сахабалардан баштап табииндер, андан кийинки уламалар жек көргөн, жактырган эмес. Бул жөнүндө көптөгөн негизинде окуялар бар. Мисалы, баарыбызга белгилүү болгон Сибавай наху илим окуудан алдын хадис илимин окуш экен. Наху илим окуудан алдын хадис илимин окуп, ошол Хаммад ибн Зайд деген устазына хадис илимин окуп, хадис окуп жатчу экен. Анан ошол окуп аткан кездеринде көп окуп атканда ката кетире берчү, окуп атканда туура эмес харакаларын туура эмес кое бергенден устаз күндөрдүн биринде мындай кем талхан. Канча жолу ката кетесиң, же болбосо улам эле ката кетире бересиңби? Уялбайсыңбы деп ушундай бир уят карганда, ошол устазынан чыгып, каяка барып окуйт? Халил ибн Ахмад Фарахиди деген чоң нахвидагы алымга барып, ошол жактан окуп, анан Сибавай деген даражага жетет. Ошондой эле Нафи Маула ибн Умар, Нафи деген чоң табииндерден дагы өзүнүн айтат, Нафи айтат, Ибн Умардын мауласы, табииндердин чоң айтат. Ибн Умар радиаллаху анху айтат: "Кана Ибн Умар радиаллаху анхума ядрибу валадаху аля лахн, кама ядрибухум аля та'лимил Кур'ан." Куранды окуп атканда кичинекей балдарды баягы жакшылап көңүл бурсун, ойнобосун деп анча-мынча уруп койгондой жуук менен. Ошо окуп атканда ката кетиргенде дагы урчу экен да. Ибн Умар. Бул эми ошол доордогу таалим. Ошондой эле Амаш бир адамдын ката кетирип окуп атканын уккан кезде мынтип айткан экен: "Ман хазаллази ятакаллам." Бул ошол сүйлөп жаткан адам ким деп. "Ва қалби минху ятааллам." Сүйлөп жатканда ката кетирип атканда жүрөгүм ооруп атат деп. Ушундай да сүйлөйбү адам деп. Баягы бул эмнени айтып атам? Бул жерде адамдар араб тилинде сүйлөп атканда харакаларын коюп аткан кездеги ката кетсе, чоң мына сахабалар, табииндер, жана башка чоң деген уламалар эмне кылышкан? Жек көрүшкөн да, жаман көрүшкөн. Буга окшогон окуялар чындап көп. Хасан Басри билебиз, урматтуу жамаат. Хасан Басри чоң табииндерден болуп эсептелет. Хасан Басри дагы мен дуа кылсам, дуа кылганымда, дуа кылып атып, ошо дуа окуп аткан дуалардын харакаларында туура эмес коюп алсам, ката кетиргенден мааниси башка жакка өзгөрүлүп кетип, дуа кабыл болбой калуусунан корком деген экен. Дуа кылып атканда, дуа билесиздер, дуа Роббана атина фид дунья, Куранын дуалары же хадистин дуалары, маслун дуалары же башка дуа кылып атканда, туура эмес окуп алганда, туура эмес харакасын кылганда, туура эмес маани кетип калышы мүмкүн. Ошондой кетип калып, кабыл болбой калсынан корком деп Хасан Басри рахимахулла айткан экен. Ошондой эле Аюб Сахтинани деген бир адам окуп атып ката кеткергенде, Халил ибн Ахмад айткан экен: "Астагфируллах" деп, Алла кечирсин деп, ушундай да ката окуйбу деп айткан. Урматтуу жамаат, жада калса бир арабилер
Араби деп кимдерге айтат? Шаарда болбогон, айыл жергелеринен же болбосо андан арыскы чөлдөрдөн келген адам базарга кирип, адамдардын сүйлөшүп жаткандагы кетирген катарларынан субханалла, ялханун ката кетиришет. Бирок ваярбахун ошол эле учурда кантип соодаларында мындай пайда көрүп жатышат деп таң калган экен. Как будто орусча айтканда баягы сооданын пайда көрүүнү эмеге байлап койгон да. Тилге байлап койгон. Тилгеден жаңылып аткан адам кантип сооданда да пайда көрсүн деп мындай байлаганда жактырылган алма болгон эмес. Түшүнүктүү болдубу? Экинчи пайдасы урматчамат. Демек пайдасы эмне экен? Сүйлөп атканда туура сүйлөгөнү үйрөнөбүз. Эгер бир сүйлөмдү окусак туура окуйбуз. Эгер сүйлөмдү окуганда туура эмес сүйлөгөн болсо, ошол наху аркылуу туура ала алабыз. Бул жерде туура эмес жазылыптыр деп. Демек пайдасын билдик. Андан кийинки пайдасы Куранды туура түшүнүү. Негизи Куранды наху сарф неге окуп атабыз? Балагы эмне окуйбуз? Куранды түшүнүш үчүн. Түшүнгөндө да кандай түшүнүү болчу? Толук кандуу туура түшүнүү. Куранды эле эмес, сүннөттү дагы, арабтардын өзүнүн сүйлөгөн сөздөрүн, китептерди бардыгын кыскасы туура түшүнүү. Бул пайдалардын бирөөсү. Дагы бир пайдасы наху окуганда, наху туура окуп алганды билип алсак, түшүнүп калдык да, түшүнүп калгандан кийин Куранды жаттаганга да жеңил болуп жардам берет. Урматтуу жамаат, зумдагылар өчүрүп койсо, микрофондорду өчүрүп алгылачы. Камераларды, микрофонду өчүрүп койгулачы. Негизинде биз эмкиде макул. Жанагындай микрофон ача албай турган кылып коюш керек экен, Билесиңер, ким билет? Бирөө бар да, ошону билген. Бир жеринде бар эми азыр мейли запись болуп атат. Демек, пайдасы кайсыл экен? Туура окуган үйрөнүп алдык да. Туура окуганда туура түшүнгөндөн кийин Куран жаттаганга дагы жеңил болот. Чындап жаттаганга да жеңил болот. Бул пайдалардын бирөөсү. Эң негизги пайдасы эмне урматтуу? Бүтүндөй илимдин бардыгы ушул нахуга келип такалат. Билесиздер. Ушуга таянат. Нахусуз бир нерсе түшүнүү мүмкүнбү? Нахусуз түшүнүү мүмкүн, айтыңыздарчы. Мейли факих болсун, акыйда болсун, мейли мухаддис болсун, мейли муфассир болсун, ким болбосун, фикх илимин, наху илимин билбесе, анда түшүнбөйт. Фикхти, ибараны толук кандуу түшүнө албашы мүмкүн. Аяттарды, хадисти окуганда хадисти түшүнө албашы мүмкүн. Ошондой эле тафсир окуса түшүнө албашы мүмкүн, хадис окуса түшүнө албашы мүмкүн. Дээрлик кайсы араб тили окуганда наху билбесе түшүнө албашы мүмкүн. Себеби, иншалла бар окуу менен өзү эмеде практикада көрөбүз. Бир эле сөздүн бир канча ибаралары бар да. Бир ибаралар деген бир канча ибаранын бир канча маанилери бар. Бир канча ыктымалды алып кетиши мүмкүн. Бир эле сөз бир канча иароптолуп, ошого жараша маанилер чыгышы мүмкүн. Ошол туура эмес маани менен элге бир нерсе айтып койгонсо эмне болот? Өзү да адашкан болот, элди дагы адаштырган болот. Андыктан бүтүндөй илимдин эмнеси болуп эсептелет? Өзөгү болуп эсептелет. Наху, сарф, балага ушул илимдерди окубастан туруп, башка илимдерди окудум деп айтпай эле коюш керек. Түшүнбөйт себеби. Эмнеге? Ошол түшүндүрүп берген нерсени түшүнүшү мүмкүн, контексттен карап мындай түшүнүшү мүмкүн, үстүнөн гана. Бирок ичин терең маанисин түшүнбөй кала берет. Бул биринчи. Экинчиден, дайым бuyakta студенттер силерге айтып жүрөм. Эгер наху, сарф, балагалар ушулар жакшы окуп, жакшы практика кылып албасак, урматтуу жамаат, китеп окуп атканда өз алдынча китеп деле окуй албай калабыз. Мисалы, устаз түшүндүрүп берген нерсени гана түшүнө аласың, бирок өз алдынча башка бир китеп берсе, токтоп калабыз, отуруп калабыз. Туурабы? Наху, сарфты жакшы үйрөнүп алсаңчы, балагалар жакшы үйрөнүп алсаң, эмне болосуң? Өзүң алдынча түшүнө бересиң. Өзүң алдынча түшүнө бересиң. Түшүнбөгөн жерлериңди сурап, же болбосо текстти арабча тексти ойлонбостон, коркпостон, кыйналбастан түшүнүп кете бересиң. Ошонун баарына түрткү берген нерсе мына ушул араб илимдери болуп эсептелет. Араб илимдер кайсылар экендигин иншалла бир аздан кийин токтолобуз, урматтуу жамаат. Эми бул китеп колуңуздарда турган китеп. Мутаммиматул Ажрумия. Бул биринчи китеп Ибн Ажурумдун китеби. Ибн Ажурум рахималлах. Ал Мукаддиматул Ажрумия деген китеп жазган. Ошого таандык болгон китеп.
Анан Руайни келет дагы эмне кылган? Мукаддиматул Ажрумиядагы айтылбаган нерселерди кошкон. Тиякта калып кеткен кээ бир маселелер бар. Ошолорду кошкон, ошондой эле мисалдарындагы аяттардан жана башка көбүрөөк кылып алып келген. Бул матын болуп эсептелет. Биз ошол китепти окуйбуз. Мунун автору ким? Силерге кеңеш, эгерде Ажрумияны окуйм десеңер, биякта устаздар да сабак берип атат, бир канча жолу. Анан Телеграмда дагы сабактар бар негизи. Эки түрлүү берилген Ажрумиядан, ошол жактан окусаңар болот. Биринчи аябай жеңил кылып, экинчисине бир аз өйдөрөөк кылып берилген. Аларды ошону окуп келип турган муну менен келсеңер, аябай өзүңөргө пайдалуу болот, жакшы кетебиз иншалла. Бул ким биринчиден? Бул авторун бере калалы кыскача. Huwa Şamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Maghribi al-asl. Özü tüpkü ata tegi Maghrib'ten bolgon. Emes lakabı Şamsuddin Abu Abdillah, kunyası anan özün atı Muhammed ken, atasının atı Muhammed ken, çoğun atasına Abdurrahman bolgon. Bul birok tü ata tegi Maghrib'ten bolgon karabastan ата теги Меккеге жайгашып калып, Макки болосу, Меккеде төрүлгөн алымдардан болосу делет. Бирок машхур бил Хаттаб деп белгилүү. Хаттаб деген ат менен белгилүү. Хаттаб, Умар ибн Хаттал ха менен тура, бул Хаттаб деп белгилүү. Факих болгон, чоң алим, хафиз, сика вара салих, кан мин садатил улама. Бул тафсирди дагы, фикхти дагы, усулун дагы, жана башка бүт илимдерди, хадис илимин, тил илиминди мыкты билген алымдардан болгон. Малики мазхабынан болгон. Малики мазхабынан. Кайсы жылы бул дүйнөгө келген? Рамазандын 18-ci Ramazanda 700 min senetin isneteyni ve 900 Anca olot 702 жылында. Hicri жылында бул дүйнөгө келип атат. Ошондой эле бул илимдүү үй бүлөдө чоңойгон деп коет бизде. Дыйкандар үй бүлөсүндө чоңоюп өскөн дегенде, илимдүү үй бүлөдө чоңоюп өскөн алымдардан болгон. Бул көптөгөн бир канча китептер бар. Кайсы күнү өткөн экен айтып кое берели. 754 жылында бул дүйнө өткөн экен. 702 болуп 754. Шунда канча жыл жашаган болот? 52 жыл жашаган алымдардан, Аллах Таала өз ырайымына алган болсун. Анда эмесе, кыскача өмүр баянын билдик. Китептер ичинде бир канча китептер бар. Анын баарына кирбей эле, китебини биз бат-баттан матын болгондуктан, ушул китеби матынга киришип берели. Мына матын берип коет. Зумдаларга жакшы кулуп атат, Зумдаларга угулуп аткан болсо эле, мен жанагы болду ошо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Баштадыкпы? قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Girişiz alın biraz. Kitap qanday tarizde ketebиз? Bir saat düşündürüp berem. Анан ошол ар бир сөздүн, сүйлөмдүн эробун токтолобуз, Эроб кылам дегендер алдыга отуруп алып, кылсаңар. Эмне дегенде эроб кылып атканда записи болуп турсун, кийинки запистеги угуп аткандарга. Кантип эроп кылып атканын угулбай калса, дагы мындай кыжалат болуп калат. Эроп кылганда мен эле эроп кыла бербейм. Бирөө эроп кылат да, эроп кылам дегендер алдыга отуруп эроп калалы. Ушул жерден боло берет, катуураак сүйлөнгө аракет кыла алганда. Түшүнүп алдыбы? Бизде эки бар болчу, петличкача. Бирөөсүн мына коюп койсок, экөөнүн монун да бирөөсүчү шериги. Мындай ортого эроп кылам деген балдарга экөөнүн мындай кылып коюп койсок, анан караңыздар, бир эле ошолор гана эроп кыла бербейт. Болгону башталышында ушулар кылса, бир 2-3 китеп
2-3 китеп дегенде 1-2-3 бет окуй турган болсок, Европтун кичине бир аз тарикасын, жолун үйрөнүп калабыз, көрүп байкап калабыз. Анан биз да кошулсак болот да. Себеби 1-2 китеп окуп 1-2-3 бет окуп алгандан кийин эле түшүнүп калабыз Европтун манхажын. Биз бул китепте көбүнчө практика токтолобуз. Түшүнүп болду? Кыскача эле макул, кээ бир жерде балким чоңураак кылып, кененирээк кылып токтолобуз, кээ бир сөздөрдү, бирок көбүнчө Европка басым жасайбыз. Баштадыкпы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Öz musannif kitabın emne menен başladı? Bismillahirrahmanirrahim деп başladı. İqtidaen bil kitabil aziz. Kur'an'a iqtida kıl. Kur'an kantip baştalat? Bismillahirrahmanirrahim деп başladıktan. Kur'an'a iqtida kılıp başladı. Oşonda ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisine dağı amalı başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisine deyit. Kullu emrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Qaysı bir жақсы iş bismillahirrahmanirrahim siz baştalsa ne olur? Ne болот? Фахуа aqta деп айтылат. Aqta деген kesilgen, башка айтканда нақыс, кем, гойру там, толук эмес. Aqta'нын мааниси. Бул толук эмес, kesilgen, кем деген маани эмнени билдирет? Qalilul барака, берекеси аз дегенди билдирет. Бисмиллахсыз башталган иш берекеси аз. Берекеден кур калган, берекеден kesilgen деген маани билдирет. Andan keyin okuylubu? Biri okusa bolot, jol bolsa Bismillah'ın i'robun kim aytat? Bismillah'ın i'robun. Ha? Aha, Bismillah'ın i'robundan başlay bereli. Ba harfi jar, ism majrur. I'robda urmatчымат bir qancha жолдору бар, бирок кете берели, ошол баратып эле үйрөнөбүз, баратып эле i'rob кылып атып үйрөнөбүз иншалла. Ba harfi jar, ism majrur, wa mudaf, lafzal Allah mudaf ilayh. Ar-Rahman awal sıfat, Ar-Rahim sani sıfat. Бүттү. Бул эмне болду? Бул кандай i'rob? Үстүнөн калган i'rob, Tafsilan da i'robu бар. Турабы? Tafsilan i'robu бар. Ким tafsilan кылып i'rob берет? Дагы бир аз кычкырып. Ba harf jar болду, ism болсо ism majrur болду. Анан wa hu mudaf. Lafzul jalala. Mudaf ilayh. Mudaf ilayh болду. Анан Ar-Rahman, Ar-Rahim birinci Rahman, birinci sıfat. Anan Rahim ne olup kaldı? İkinci sıfat olup kaldı. Bular emneni bildiret i'rob urmatчымат негизи. I'rob деген эмне? Oldu. Ha? I'rob деген эмне? Nahvud ajrumi edmet. I'rob taghyiru awakhir al-kalimi ikhtilaf al-awamil al-dakhilat alayha lafzan aw taqdiran deb aytiladi. I'rob деген эмне? Сөздөрдүн аягын чыгаруу дагы. Манисин ачыктап берүү да. Туурабы? Манисин ачыктап берүү. Мына Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде эми дагы тереңирээк манисин токтололчу. Ба харфу жар болду, туурабы? Мына жазайын. Бисмиллага кенен токтоп эле коеюн деп аттым эле. Жок, мейли. Бисмилла. Bismillahirrahmanirrahim. Ba harf jar ism majrur boldu, tuurabı? Bismillahirrahmanirrahim dep ayt. Bismillah aytылган кезде harf jar болуп, аны ism majrur болгондо ал сөз эмне деп айтат? Mutaallaq деп айтат. Mutaalliqga muhtoj. Mutaalliq кайсыл? Көңүлдө абда Кайсыл нерсе? Mutaalliq. Mutaallaqa muhtoj, бул mutaalliq, mutaallaq. Mutaalliq деген кайсыл? Эми караңыздар. Mutaalliq урматчымат. Ал fiil болушу мүмкүн же исим болушу мүмкүн. Fiil болушу мүмкүн же карагыла. Мыяка жазалы. Fiil болушу мүмкүн же ысым болушу мүмкүн. Дагы
мутааллик, ана мутааллак деген эмне урматчымат? Тандык кылуу. Аны менен ошол мутааллак менен мааниси чыгат, болбосо мааниси чыкпайт. Жөнөкөй бир сөз менен айтайын. Караңла, бисмилла, бисмилла эмне? Алланын аты менен эмне? Баштайм. Анда. Баштайм деген сөз каякта? Ошол мутааллак да. Түшүндүңбү? Мутааллак. Мисалы, Зайдун фис соффи дедик. Некен? Зайдун фис соффи. Софф маани? Класста. Зайд мубтада дейли. Марфуун ва аламат рафи дамматун захиратун фи ахирихи деди. Фи харф жар. Бул сайф исм мажрур. Анан Харф жар мажрур берет. Харф жар мажрур болду дагы. Бул мутааллик. Эмнеге мутааллик? Мына, эгерде мутаалликты айтпасак, маани чыкпайт. Зайдун саф класста деди. Класста эмне? Отурабы, уктап атабы, жатабы, барбы? Түшүнүктүүбү? Бар деген, мавжуд деген, каин деген, же мустақир фейл эмеге исимге жараша, бияктан бир сөз айтыш керек бизде. Түшүнүктүү болду? Эми ошол мисалы Алланын аты менен дедик. Алланын аты менен. Эмне Алланын аты менен? Не? Баштаймын десе эмне болуп калат бул? Бул феил болуп калат. Түшүнүктүү болду? Феил болуп калат. А баштоом болсочу, ибтидаи болсо, ысым болот, баштоо. Баштоо эмне? Зат, маздар да, зат аты болчу турабы? Уңгубу? Баштоо. Эмнени билдирет? Бул ысым, фейл эмес. Баштаймын деген эмне болду? Кыймыл аракетти билдирет фейл. Турабы? Демек, фейл болушу мүмкүн, же ысым болушу мүмкүн. Ошондо сиз өзүңүз биякта Бисмиллахир-рахманир-рахим абтадиу десеңиз баштаймын деген болуп калат. Же ибтидаи десеңиз баштоом болуп калат. Биз эмени китепти баштоом эмненин аты менен? Алланын аты менен деген. Көрүңөр, наху эмнени үйрөтөт бизге? Ар бир сөздүн аркасында эмнелер жаткандыгын чыгарып берет. Бул жаңы киргендер да бар экен да. Болбосо түшүнүш оор болот. Бул бисмилладан. Эми ошол исим болушу мүмкүн, феил болушу мүмкүн, исим болушу мүмкүн дедик, Анан ошол мукаддам болушу мүмкүн, муаххар болушу мүмкүн. Мукаддам. Мукаддам деген эмне? Башында келет. Же болбосо аягында келет? Же муаххар болуп аягында келиши мүмкүн. Макул, буну жазып кете берели. Кантип жазылат? Неме жазылат? Валдын үстүндө эме бар. Муаххар болушу мүмкүн. Карагыла. Эгерде феил дей турган болсок, баштында деген сөз мааниси, мукаддамдын мааниси бул. Абтадиу не болот? Абтадиу биягында болот. Мукаддам болот. Биягына берсекчи, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абтадиу не болуп калат? Муаххар болуп калат. Мааниси Бисмиллахир-рахманир-рахим баштаймын. Түшүнүктүү болду? Эгерде биягына койсок, баштаймын Алланын аты менен да. Бисмиллахир-рахманир-рахим менен баштаймын. Же баштаймын Бисмиллахир-рахманир-рахим менен. Ушуга жараша маани чыгарылат. Фейл болот, исим болот дедик. Мукаддам болушу мүмкүн. Ошол мутааллак айтып атабыз, Мутааллак деген нерсе бар. Дагы кайсы эмне болушу мүмкүн? Дагы кандай бар? Могу көрүнүп атабы? Аам болушу мүмкүн. Же хас деп коелу, хас. Аам же хас. Аам деген эмне? Жалпы бардык нерсеге кете берет. Баштаймын деген сөз аам мисалы. Мен азыр айтсам Бисмиллахир-рахманир-рахим десем не болду? Бул жерде эмнени мутаалликты эмне кылам? Мутааллакты. Мутааллакпы? Мутааллак, Мутааллакты эмне деп айтсам болот? Ашрабу деп. Алланын аты менен ичем. Же шурби ичүүм болуп калат анда эме берсек, Ушуга жараша эмне берет экенбиз? Маани беребиз. Ошону кайра эле биягына койсок болот же биягына койсок болот. Абтадиу баштоо деген сөз аам болот. Ар бир кыймыл аракетке ошону бисмилланы айтсак эмне болуп калат? Ал хас болуп калат. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп китеп баштаганда демек эмне деген мутаалликты айтсак болот? Акрау деген сөз да. Бисмиллахир-рахманир-рахимдин ичинде эмне болуп калат? Алланын аты менен эмне? Окуймун. Алланын аты менен эмне? Уктаймын. Алланын аты менен турамын. Алланын аты менен жүрөмүн. Алланын аты менен чыгам. Алланын аты менен ошол иштин өзүн айтсак болот. Ошону хас деп айтат. Түшүнүктүү болдубу? Ушундай дагы эмнелер бар экен? Эми азыр келели.
Дагы эмне бар? Мазкур бар, махзуф бар да. Ошол мутааллак урматтуу жамаат. Кээде айтылат, кээде хазф кылынат. Мазкур, махзуф жазып коеюнбу? Мен жазып коеюн, көрүнүп атабы? Мазкур анан махзуф болот. Мазкур деген айтылат. Кантип айтылат? Мисалы, не болот? Сафарту мин Бишкек иле Ош. Бишкектен Ошко бардым. Мин Бишкек, мин харф жар го. Кайсыга мутааллик болот? Сафарга. Бишкектен Ошко эмне? Эмне? Сапарга, сапар деген фейлиге. Ал эми мутааллак деген сөз урматтуу жамаат. Бир хадаска байланыш керек. Кыймыл аракетти билдириш керек. Түшүндүңүзбү? Хадастын максаты эмне? Кыймыл аракет. Мисалы, бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде феил кылсак, абтадиу кыймыл аракет билдирет. Ошону хадас дейт. Түшүндүңүзбү? Хадас деген эмне экен? Жазып алабыз. Ушулардын баарын жазып кетебиз. Хадас болуш керек. Бир сөзүм айтканда, хадас деп каян жазып коеюн? Мен жазып коеюн, кыймыл аракет. Маздарда эмне мааниси бар? Хадас мааниси бар маздарда. Туурабы? Мисалы, уруу жазууда эмне бар? Кыймыл аракет мааниси бар да. Түшүндүңүзбү? Сафарт мин Бишкек иле Ош. Бишкектен Ошко бардым, не болду? Бишкектен Ошко сафарт бул жерде ошол мутааллакы ачык келди, феил болуп келди. Феил болуп келет, кээде эмне болуп келет? Исм да болуп келет, маздар болуп келе берет, Мисал, сафарту мин Бишкек иле Ош, то эмне бар? Мутааллакы мазкур айтылат. Бисмиллахир-рахманир-рахим де мутааллакы канаки, мутааллакы махзуф, хазф кылынган да. Аны сен өзүң тагдир кыласың. Эмне кайсы сүйлөмгө берсең, кайсы эмнеде баштасаң, бисмиллахи ошол сыяктуу. Анан эми уламалар ортосунда эмне бар? Ихтилаф бар. Ушул жерден кайсынысы эми бисмиллахир-рахманир-рахим де феил болобу, исм болобу, мукаддам болобу, муаххар болобу? Кайсынысы? Кайсынысы? Эмне деп айтышат уламалар? Хас деп айтышат. Кайсын тандашат ушул жерден? Хас тандашат, анан феилди тандашат. Башка айтканда, менин баштоом Алланын аты менен гана деген хасырды билдириш үчүн. Гана деген сөздү билдириш үчүн. Сен ишиңди эмне менен баштайсың? Алланын аты менен гана деген. Башка иш менен, башканын аты менен, башка паланчанын, адамдын, бир жердин, бир нерсенин эч нерсе эмес, кимдин аты менен гана? Алланын аты менен гана дегенди билдириш үчүн эмне маани берет? Бисмиллахир-рахманир-рахим, мисал абтадиу деп ушул жерине коюшат да. Эмени ушул жака коюшат. Жага коюшат. Муаххар кылышат. Туурабы? Түшүнүктүү болду? Эмеде ихтилаф бар, бирок ушундай дагы коюшат дейли. Бул эмне болду? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эми баанын мааниси бар. Баанын 20дан ашык мааниси бар. Муну кайсы китептен окулат? Мугнил Лабиб деген китепти унутпагыла. Мугнил Лабиб деген Ибн Хишамдын китеби бар. Мугнил Лабиб. Наху илиминде эң акыркы окула турган китеп болуп эсептелет. Эң акыркы окула турган китептердин бирөөсү. Түшүнүктүү? Мугнил Лабиб. Ибн Хишамдын китептери бар. Катрнада, Шузур Захаб, Алдахул Масалик, Алфияга берген. Андан кийин ошол эң акыркы китептердин бирөөсү Каваид ал-Ираб деген китеби бар. Дагы эң акыркы китеби Мусилтов шархы Мугнил Лабиб деген китеби бар. Ошондо баанын канча маанилери бар экендигин айтат. Мисалы, канча маанилер бар? Илсак мааниси бар, истиана мааниси бар. Эми бул жерде кайсы маани негизинде аны билиш үчүн каяка кетиш керек? Балаганы окуган жакшыраак. Балагадан ошол жакта тереңирээк издеген жакшыраак. Себеби бул жерде илсак маанисиндеби, же истиана маанисиндеби? Же мусахаба маанисиндеби? Ошого жараша эмне болот? Ар бир ишимде Алланын атын эмне кылам? Алланын аты менен колдоном, Алланын аты менен баштаймын деген маани. Кетти урматтуу жамаат анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эми ким Европтоп бере алат? Кайра ким Европтойт? Алба харфу жар. مبني على على الكسر. Түшүнүктүбү? Дальше. اسم مجرور علامة جره كسرة الظاهرة على آخره. Ne olur? İsmun mecrurun ne menen?
بالباء. Bilba. Majrurun bilba. Qaraqlar. Mana yozib o'tamiz. Bi bismillah. Harf jar mabniyun alal kasri bo'ldi. Ism bo'lsa nima bo'ldi? Ism majrur bo'ldi. Va alamatu jarrihi nima bo'ladi? To'liqlaymiz, qo'shimcha aytamiz. Va alamatu jarrihi majrurun bilba. Va alamatu jarrihi kasratun zohiratun fi akhirihi deymiz. Tushunib bo'ldi? Fi akhirihi. Lafzul jalala mudofun ilayhi majrurun bil mudof. Ne menen? Bil mudof. İsmi özü ne oldu? İdof, mudof he? Biz sebebi mudof desek bulamız da. Bir sebebi mani bersek de. Ben özü de. Be'nin sebebi manisi var da. Aha. Gettik anurmaçım ben. Laf, aha. Rahman da. Rahman. Naat. Lafzul celala. Bedel minhu. Birinci sıfat anan. Sıfat, birinci sıfattan ikinci sıfat durmaçam da. Birinci sıfat, ikinci sıfat. Emin. Getken lam ne oldu? Lafzul celale da. Lam ne oldu? Mubtada. Mubtada ne kılalı? Mi kılalı götürbeyli be? Caz oturbay. Mi mubtada. Lamçı. Harfu jar. Harfu jarrin. Anan? Mebniyun alel kasri. Mebniyun alel kasri. Harfu jarrin. Mebniyun alel kasri. Lafzul celale aytağız. Allah dep aytpayız urmaçam. Allah dep aytpayız he? Allah dep. Onu ne aytağız? Mol sözdü. Unutpayız. Lafzul celale dep koldanabız. Lafzul celale dep koldanabız. Görünüp atabı? Amnake. Lafzul celale kamera görünbey qalışı mümkün. Yaxshilab yazıp berin. Celale. Lafzul celale. Ulu sözde. Lafzul celale dep aytağız. Lafzul celale bolsa majrurun billami. Çünkü boldu? Alet ta'zim dep aytağız. Çünkü boldu? Alet ta'zim degan söz kollanabız. Lese hurmat. Adaban. Allah'ım. Lafzul celale. Çünkü uşul lafzul celale degende Yevropa kılıp atkanda ne ayttık? Lafzul celale majrurun billam alet ta'zim dep sözlü kollanabız. Ala degen, ta'zim degen sözlü kollanabız daima. Bu emneken ta'zim degen hurmatda, ululuğu manisinde. Demek lam ne oldu? Harfu jar oldu. Ve alametu cerrihi alet ta'zim kıldık. Lafzul celalen. Ve alametu cerrihi ne hoş gerek? Kasratun zahiratun fi ahirihi. Şunda ile buldağım ne okuat? İsmun sahihul ahirde. Bu qanday isim? Ayağı sahih bolgan isim. Çünkü oldu? Ayağı sahih bolbasa ne bolup kalat? Muqaddar bolup kalışı bolat. Yallah. Em qarаңыздар. Jar majrur geldi bi? Esте balgılar. Harf molim nele? Harf jare. Lafzul celale majrur dep turalı. İsm majrur. Harf jar majrur bolgandan avtomatik түрдө biz эмнени издеш керек? Бул эмне болот? Бул мутааллик болот. Муну деп айтат? Мутааллик. Эмнеге муктаж? تحتاج إلى متعلق. متعلق muhtaç. Mutallaq dende dedi gerek? Uşunu menen يحتاج إلى متعلق إلى متعلقة muhtaç. Unu menen mani çıgat. Qaraglar. Hamd lillahi Allah üçün. Yoksa Allah'a tanıdık. Ne oldu? Mutaallakı gana ki. Allah üçün emne? Hamd Allah üçün emne? Allah üçün emne değil. Maqto, hamd degen söz. Az hamd degen söz mani to'xtasak, vaqt o'tib ketadi deb atam. O'shaga gap so'zlar to'xtaylar. Hamd men shukur, sana madhna ayirmalar bor. Hem üçün hamd keldi. Ko'p ayirmalar. Hamddan rukunlari bor. To'ltira masalasi bor. Biroq o'shanday narsalarda to'xtalgan bu az ko'ramiz vaqtga yarasha. Qarаңыздар, alhamdulillah Allah Taalaga hamd Allah Taalaga emne? Bolsun degen sözde. Şu bolsun degen söz qayerda? O'sha mutaallaqda. Mutaallaq. Çünkü oldu mutaallaq. Je bolsa mubtada degenden keyin ne gerek?
Хабар керек. Мубтада дегенде ескері түйіп алғыла. Көп неге мубтада келсе дайым емнен талап қалады, мубтада келсе. Дайым ол хабар талап қалады. Сөзсізді хабар бош керек. Исм маусул болса? Силан. Атф болса? Матуф. Түнтіп алу, жаңа толтыра нәрселер бар. Демек, мубтада келді бе? Біз хамды мубтада дөдік бәлек. Хамд хабар қаяқта? Хабар қаяқта? Фи махал роф хабар ли мубтада болады. Қандай тақдир берсек болады анда? Ошо мутааллақты не қылып айтсақ болады? Не деп айтамыз мутааллақты? Алхамду мустахақ лилля болады. Не деген сөз тақдир қылабыз? Татықту деген, мустахақ. Не екен? Мустахақ деген сөз. Алла Тағала не қылабыз? Ошол мубтада хабарды мустахақ деген сөз алып келебиз. Мына эми сөз мындай, тақдири мындай болот сүйлөмдүн. Мончуну алдыга харф жар мажрур келдиби? Эмне ал мутааллик болот, мутааллакты муктаж. Бирок бардык харф жарлар эмес, урмат жамаат. Харф жардын түрлөрү бар. Анда өтөбүз иншалла. Заидалар болбойт. Түшүндүңбү? Ана шибху заида деп тагы келет. Тақдиринде мындай болот. Алхамду не кылат бул жерге? Алхамду мустахиқ деген сөздү ана алхамду лилля болот. Ушул сөздү чыгарды. Ушул сөз ушул мына бул мубтадабы? Мубтада деген сөз эмне? Эси баяндоочу кайсыл? Могул сөз. Ушул хамдга ким татыктуу? Алла татыктуу деген. Түшүнүп алды мутааллакы. Алхамдулилlah. Эми карагыла. Мубтада хабар менен кээде сүйлөм толук болот. Араб тили эки умдасы бар. Кайсылар умдасы? Түркү эң негизги. Ооба, жумла фи'лия, жумла исмия. Чүнкү жумла исмия фи'л фа'ил, жумла фи'лия фи'л фа'илдан турат, жумла исмия мубтада хабардан турат. Мубтада хабар келгенде сүйлөм не болот? Сүйлөм толук болот. Biz hazır süйлөмдүн мубтада хабардын өзүн не кылдык азыр? Европ кылдык, Алхамдулиллах ичинде кандай сөз бар экендигин чыгардык, хабарды чыгардык. Эми süйлөмдүн өзүн не деп айтат? Süйлөмдүн өзүн не деп айтат? Süйлөмдүн өзүнүн дагы неси бар? Неси бар? Бул süйлөмдү эмне деп айтат? Алхамду деген. Мубтада хабарды эмне деп айтат? Жумла? Жумла эмне деп айтат? Жумла исмия. Жумла исмия мунун дагы неси бар? Неси болот? Эробу бар, Кандай хал эмеси бар? Муну мустаънафа истинафиян нахвиян деп айтат. Ла махалла лаха мин ал-i'раб. Жазып алгыла. Балагый дегенде бар, нахви дегенде бар. Нахви деген эмне? Өзүнүн алдын бир сүйлөм жок. Чүнкү өзүнүн алдын несі жок? Сүйлөм бир жок. Жаңы баштаган сүйлөм. Чүнкү жаңы башталган сүйлөм. Өзүнүн алдын бир нерсеге байланбай турат. Алхам деген сөз. Чүнкү ушуну эмне айтат? Жумланын өзүн аз айтабыз. Жумланын өзүн деп айтат? Жумланын өзүн. Жумла исмия, истинафиян не деп айтат? Мустаънафатун истинафиян нахвиян. Ла махалла лаха мин ал-i'раб. Өзүнүн алдынка бир нерсеге байланган болсо, жумла мукат фи махал. Мисал фи махал роф не окуш мүмкүн? Фи махал роф хабар ли мубтада ал-аввал деген сыяктуу болуп, махал болуп калышы мүмкүн. Жумла истинафиян нахвиян деген сөз өзүнүн алдынкы сүйлөм башталган, жаңы башталган сүйлөмгө эмне ушундай i'раб берилет. Түшүндүңбү? Истинафиян нахвия, нахви жактан. Ла махалла лаха мин ал-i'раб деп айтабыз. Ялла. Бул бир i'раб деп айтпы? Жана айттык, бир сүйлөмдүн ичинде i'рабга жараша маанилер чыгып калышы мүмкүн деп. Биздин кыраатта мисалы алхамдулиллах деп окулат, мубтада кылып окуйт. Башка да кыраат бар, алхамдулиллах деп окуган. Алхамдулиллах деп окуган. Алхамда десе ошого жараша i'раб чыгат. Бирок ал жактарга кирбей эле коелу, Ал жактарга тафсилан кирбей. Бирок болгону эмне кылып кое берейин? Ишарат берип кое берейин.
ушун менен гана чектелбейт экен деген. Ошого мисалы бирөө алхамда деп окуган болсо анда башка бир маани чыгып калыш, кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан туура окуганда туура маани чыгарат да. Бул жалпы айтылып отурган сөз. Көңүл бурабыз, жалпы айтып аткан сөз. Ялла. Алхамдулиллахи кеттик эми. Андай болду? Роббил аламин. Роб деген сөз эмне? Не айтабыз? Бадалдык бар, Сыфат дейбиз, наат дейбиз. Кайсыга сыфат? Айва, лафзул жалала деп айтабыз. Лафзул жалала үчүн эмне болот? Сыфат болот. Ал эми сыфат болсо эмнени ээрчийт? Сыфат мавсуф терчит. Демек эмне болот? Жар болот. Аха. Эрчи эмне менен эрчиди? Бил жар. Ва аламату жаррихи касратун захиратун фи ахирихи деп айтабыз. Түшүнүп алдыңбы? Фи ахирихи. Роб деген сөз, аламинчи. Роб сөзү өзү эмне болот? Лафз жалала. Мудаф болот, аламин. Мудафин илейхи. Кана ким толуктап берет? Сен айткан нерсени мен да айтып атам, камерага түшүп калсын деп, Мудафин илейхи болот. Кеттик. Неме? Толук мудаф илейхи менен токтолбойлу. Эроптойлу аягына чейин. Мудафин илейхи кеттик. Majrurun bil mudaf. Majrurun bil mudaf. Rabbil alamin болуп жатты. Ва аламату жаррихи эмнеден? Ва аламату жаррихи яу, ал-яу ниябатан анил касрати. Түшүнүп окуласыз. Эмнеге? Касра нурна я. Аха. لأنه ملحق بجمع المذكر سالم. ملحق بول جمع مذكر سالم эмес. Жамع مذكر سالимдин эмнелери бар мында? ملحق. Аламун. Да кайсылар мулхакаттар? Арадун деген бар. Дагы буларды кимдер? Синун деген сөз бар, Алифияда келет. Башка бардык эле китептерде, биякта да келет иншалла. Бул жакта да келет. Демек эмне деп айтабыз? Мулхакун би жам'ил музаккар салим. Кандай музаккар салим? Аллази рафуху бил вау ва насбуху ва жарруху бил я деп кошумча койсок болот. Алхамдулиллахи роббил аламин. Мындай да эроп кылса болот. Алхамдулилла бүттүк да. Робти биз эмне кылдык? Наат кылдык. Кандай эроп кылсак болот дагы? Бадал кылсак болот. Бадал кылсак. Эмне кылсак болот? Хабар кылсак болот. Кандай хабар? Мына. Өчүрөйүн муну. Түшүндүк, Ар бир сөздү эроптосок бүтчүдөйбүзбү? Бүтөбүз, иншалла. Алхамдулиллахи ана эмне болду? Роббил аламин болду. Ушуну касра кылсак, анда бул буга эмне болуп калды? Сыфат болуп калды. Робко лафз жалалага сыфат болуп калды, наат болуп калды. Домма кылсакчы? Эмне болуп калат? Хабар болуп калды. Биягында эмне беребиз? Биягында эме бериш керекпиз, тагдирине бир сөз бериш керек. Кайсы? Хуа деген сөз беребиз. Алхамдулилlah, Аллах таала хамд болсун, ал кайсы? Хуа ал роббул аламин деп. Аламдын роббиси ал деген. Түшүнүрбү? Мындай дагы эроп кылынат, харакаларына жараша, харакага койгонго жараша, бияктан не боло берет? Себеби ажрумияда фалил асмаи ми залика, ысымга таандык болгон нерселер эмне бол? Ысым келдиби? Эсеп ал. Ысым келди, эмне болот ал ысым? Роф болушу мүмкүн, насб болушу мүмкүн, жар болушу мүмкүн. Вала жазма фи хадит. Валил афали мин залика, фиилдерге таандык болгонор кайсылар? الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Fiil geldi, emneni izleyiz? Rof izleyiz, nasb izleyiz, cazm izleyiz. Fiil mudari'de. Isim geldi, ısımda sözdür 3 alamat alıveret. Kaysilarda yaroptu? Rof alıveret, nasb alıveret, jar alıveret. Biz azı bu yerde birincisinde jar avalını öttük, rof avalını öttük. Deyim kanday avalı var iken üçüncüsü? Nasb avalı var. Can ayet öttüm bu yerde elhamduda 3 avalı var deyipçi. Alhamdulillah olsa olur, alhamdi de 3 aval. Ve oşağa jarışam takdir kılasın.
Кичине бир ачылып бартабы, бир эле нерсе менен эмес, дагы бир аз кичине. Мунун баардыгы азыр пока что кирбейбиз. Мунун баарын бул ишарат берип кете берейин. Түшүнүктүү болдубу? Ишарат берип кете берейин. Насып кылсак эмне болот? Мисалы, караңыздар, Алхамдулиллахи деп туруп Куран эмес, жөн эле бир китеп окуп атабыз. Мына биз китебибизди окуп атсак, мен келип туруп, мен окусам. Мен келип туруп, ой, эмне болуп кетти? Ва аламин, Аламин деген сөз эстеп алып, аламин. Мен келип туруп, Алхамдулиллахи Роббал аламин деп айтасыздар. Ката окудуңдар. Мен айтам, жок, ката окубадым. Кана ката окусыз? Мен бул жерде насып кылып окуп атам, мафулун бих кылып окуп атам. Мафулун бих. Анда кандай сөз кошом буяка? Мафулун бих кылыш үчүн фейл мутаадди кошушум керекмин. Кандай сөз? Амдаху деген сөз кошсом болот. Мисалы, турабы? Ичине буяка тагдирин эмне берем? Амдаху деп мактаймын. Кимди? Аламдын Роббисин мактаймын деп. Түшүнөрбү? Ушуга жараша эмне болуп кетти? Өзгөрүп кете берет. Түшүнүктүү болдубу? Ал эми анда лафзул жалаланын сыфаты каяка кетет десе, ушул эмнени айтат не дейт? Бул жумла, жумла. Амдаху Роббал деген сөз, фейл фаил да. Турабы? Фейл фаил. Жумла эмне болот? Жумла фи'лия фи махал жар. Наат болот, сыфат болот. Сүйлөмдү өзү көрүңөрбү? Сүйлөмдүн өзү ушундай болот. Ошого жараша. Кайра эле келип туруп эле, кайра эле буну сыфат деп беребиз, бирок кайсы жол менен келдик? Мындай болот. Кызык элеби? Оор эмеспи? Жакшыбы? Бүт такташып келатабыз, Ушу иншалла ушинтип бүт ар бир сөздүн ичин эме кылабыз, эөрөтүп чыгабыз. Кеттикпи? Кайсыга келдик? Бүтүп коелук, жок дегенде эмени? Я. Бияқта Гүлжигит устаз бизге айтып турса, канча калды деп ошого жараша кетели. 12 мүнөттөй бар, Вассалату واو эмне болду? Вау биринчи. Харф атифа мабниятун على الفتح болот. Түшүнүктүү болду? Сала эмне болот? Биринчи матуфтан алып ас-саланы өзүн айтабыз. Мубтада марфу ва аламат рафиhi дамматун захиратун фи ахирихи. Мубтада келди, Вач ва атф келебиз. Түшүнүктүү болдубу? Ва атф болду. Салач ва атф эмнеге атф матуф кайсыл? Бул матуф болду. Матуф алейхи кайсыл? Ас-сала болду. Түшүнүктүү болду? Матуф ала ас-сала болду. Марфуун бид-даммати захира десеңерде болот негизинде. Ооба, кыскача. Ооба, себеби бияқта атф матуф барын айткандан кийин бид-даммати захира. Себеби биз өзү айт, ас-сала деген мубтада ва аламат рафи дамматин захирун фи ахирихи дегендиктен бул жакта эмне кылып кетебиз? Бид-даммати захир деп кыскартып кетсек да болот. Же кайра эле өзүн айтсаңар дагы болот. Кеттикпи? Вассалату вассаламу салат болсун, вау атф болду. Андан кийин салат болсо мубтада болду, салам атф болду, салам матуф алейхи сала болду. Ала. Ала харфу жар мабниюн ала сукун. Сейидиначы, сейид өзү. Majrurun ne менен? Bi ala. Wa alamatu jarrihi gettik. Kayra harf jar geldi. İsm majrur oldu. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi ahirihi. Seyid mudaf bolat. Naçı? Domir. Mudaf ileyhi de ayt kıla. Domir. Kanday domir? Domirin türleri var da. Domirden, o domir muttası bırak. Domirden manisini bildirir. Mufrat üçün mü, cam üçün mü? Emne üçün, muhatab üçün mü, gayb üçün mü? Li cemaati zukur. Anan mutekellimin bolat. Бұл эмне болот ушул? Домир эмне айтабыз? Домирди. Домир айткыла. Ли жамаатил зукурил мутакаллимин. Мутакаллимин фи махал жар болот. Турабы? Фи махал жар болот. Сейидина болот. Нан өзүн айтып атабыз, сейидинанан. Аха. Фи махал жар
Ne menen? Mudof menen. Ala seyyidina degenden keyin harf jar keldibi? Harf jar majrur kelgende ne gerek bizge? Mutaalliq gerek. Mutaallaq qanaqay? Mutaallaq qanaqay? Muhammad bo'lib qolasiz. Muhammad bo'lib qoladi. Mutaalliq kerak. Ha? Mutaalliq kerak. Nega mutaalliq keragi yo'q? Jar majrurga deydi mutaalliq muhtoj. Qaranglar. Qaranglar. Was-salatu Was-salatu ne oldu bu? Salan o'zi ne oldu? Mubtada oldu öyle? Was-salatu was-salam mubtada oldu. Anan ala seyyidina oldu. Mubtada geldi. Xabar qanaqay? Xabar qanaqay? Shu yerda kalsa sonda. Xabar qaysi bo'ladi? Mudof bilan berib turib. Yo'q, mudof ilayhi bo'lmaydi. Xabar qanaqay? Was-salat was-salawat salam qo'torganda ne deb qo'toramiz? Salovat salam salovat bo'lsin degan so'zni qalqala. Kainan. Buni atf qilganda moyoq emdan beramiz. Kainani degan beramiz. Ekoni qo'shib turib. Turadi? Atf ma'tuf, o'zi atf bilan ma'tuf ne bo'ladi? Bir söylem. Bir söylem deganda biro'sini olib qo'ysa bo'ladi. Turadi? Was-salatu deb ketsinlar daga. Kainani. Nani degan bo'lsin. Bu nimaga ekilik berib o'tamiz? Qaysini xabarlarni berib o'tamiz? Munundagi kain mubtada xabari, munundagi xabari-da. Bu o'zincha bir mubtada xabar, bu o'zincha mubtada xabar. O'shoning xabari bu kainan bo'lsin-da, kainda kavun demne var? Mazdarda hadas bar turadi, bo'lu. O'sha sayyidina ala sayyidina sayyidina payg'ambarga mirzavuzga dedi bizdin. Nima dedi? Domir ne dedi? Domir ne dedi? Domir ne dedi? Cemaati zukuril mutakallimin. Aha. Sayyidina bizdin payg'ambarimizga salavat salam bo'lsin degan so'z barda. Kainan. Demak harf jar keldi-mi? Harf jar majrur keldi-mi? Nega muhtoj? Ne gerek? Mutaalliq bo'lsa mutaalliq. Mutaallaqi mazkur bo'ladi, keyda mahzuf bo'ladi. Tanatqamiz, keyda mahzuf bo'ladi. Andiqdan bu yerda nima bo'lgan? Mahzuf keldi. Salavat salam bo'lsin kimga? Bizning to'rabizga dedi. Tushundinglarmi? Tushunmaganlarmi? To'rabizga deganda Sayyidina bo'ldi. Aha. Vav atf qilmadik belki bunu. Vav'da. Cümle ne oldu? Cümle ne oldu? Biz hazır sözün, her bir sözün özünü i'rab kıldık. Yani söylemden özün haline açık gerek, yavrağına açık gerek biz. Çünkü oldu mu? Daim şunu bürünüyoruz. Kitap okuyanda sözün özünü i'rab kılıyoruz. Anan cümlenin özünü i'rab kılış gerek biz. Cümlem ne oldu? Ha, kim aytsa cümlem ne oldu? Ova cümle ismiye. Anan? Aha. Ne oldu? Qayoqqa ma'tuf bo'ladi? Bu cümle ismiye. Neden turadi? Mubtada xabardan turadi. Turadi. Mubtada xabar ma'tuf bo'ladi. Qayoqqa? Ala jumlat hamdalaga. Tushunib oldu? Jumla hamdalaga ema qilsalar bo'ladi, atf qilsalar bo'ladi. Basmalaga da atf qilsalar bo'ladi-da negizinde. Buni nima deb aytadi? Bunun da çındığında bir qancha maniler emesi var. Boldu şu men to'xtaladi. Çünkü oldu? Ala seyyidina Muhammed bitirib qolu. Muhammed ne deymiz? Ala seyyidina Muhammedin bidan budun bu. Din nega? badal sayyid. Qayoqqa badal bo'ladi? Emi badalning turi var. Badal ba'd, badal kull, badal ihtimal, badal g'alot bor. Qaysinisi shunun? Badal kull bo'ladi. Mubdal minhu qaysi? Sayyid. Başa aytganda mubdal minhu alsa bo'ladi. Ala Muhammad desingar bo'ldi-da. Ala Muhammad man chiqadi-da. Chunki bo'ldi? Ala Muhammad. Ketdikmi? Je atf bayon qilsanlar bo'ladi. Ne qilsanlar bo'ladi? Birla badal emas, atf bayon qilsa bo'ladi. To'g'rimi? Daha qanday ochiq bor. Nat qilsa bo'lavi. Sifat qilsa bo'lavi. Muhammadni
Сәйитке атып қылса болады ғой. Қантіп? Хамд қылып мақтау болсын бисмилlah. Ооба. Эме бар? Хамд асылына қарап тұрып. Сөздің өзінің асылында хуммида да. Сәйит болса эмне болду? Бул дагы төрөсү деген. Сәйит деген сөз коомунун ашрафына, илимдүүсүнө, таквасына, башчысына сәйит деп айтылат. Сәйит өзүнүн эмеси бар, кайсы асылы бар сөз келип чыккан. Сарф жагына кирбей отуруп, сәйит менен токтоп калат болбосо. Кеттикпи? Эмне боло берет экен? Ала асылына карап туруп, эмне деп айтабыз? Наат деп айтсак болот. Демек, бадал десек болот экен. Атыф баян. Сәйит атыф баян максаты эмне? Ма маана атыф баян? Ошол пайгамбар жөнүндө кабыл. Атыф баян ким айтат? Рахматуллах. Вайн анта. Ачып кеттиби? Бар экен, атыф баян не болот? Өзүнүн алдыңкысын алып берип атат? Ачыктап баяндап берип атат эле. Макул карап келесиздер. Кеттикпи анда? Ала Сейд Мухаммадин. Мухаммадин не болду? Мажрурун. Наат болду дагы, же болбосо бадал кылдык дагы. Бадал кул мин кул кылдагы мажрурун бил касра. الظاهرة في آخره ديبس لأنه اسم صحيح الآخر ديبس. شنو والله؟ وعلى آله يلا وعلى واو عاطفة ألج جار حرف جار بولدو دا على مجرور بولدو عليه. آل وزن ne oldu? Mudaf. Mudaf ileyh boldu? مضاف عليه. Mudaf boldu. مضاف. Domirç. ضمير متصل مضاف ليه؟ Ne oldu? مضاف ليه أستاذ؟ Aha. Emnege ve ala alihi emnege atıf. Kaysa atıf oldu? Selam olsunuz. Jar majrur ala Seyyid kam atıf oldu. Çünkü oldu bu? Ala Seyyidina atıf oldu. Ala Seyyidina ve ala alihi dedi. Harf jar geldi mi? Harf jar geldi nesi gerekli? Mutallaqana ki. Oşoğa kayra mutallaq bolot. Mo jerdegi kahinge. Çünkü ошондо Алланын салаваты, Алланын салаваты, саламы пайгамбарыбызга еще анын үй бүлөсүнө дагы ошо салам болсун деп атат да. Эми чыктыбы? Толук манчып атабы? Болсун манчып багырса, биз ошону Сейдина Али дагы атып кылабыз эмеге, муталлакка алып барабыз. Каинанга алып барабыз. Жана муптадалардын өчүп кеткен хабарын алып барабыз. Ошентип болдубу? Ва сахбихи. Тез. وهو مضاف وصحبه Бул эмне болот урматчамат? Бул дагы атыф болду, Кайсыга матуф? Матуф кайсыга? Алга. Муну урматчамат, атфул хас аля ам деп айтат. Атфул хас аля ал-ам. Хас атфул хас аля ам, атфул ам аля хас бар. Өзү ва аля алихи дегендечи алда максат эмне? Аул деген мааниси ружу баардык кайтат. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсү негизинде ооба. Бирок айылдын ичине пайгамбарыбыз ээрчегендин баардыгы кирип кете берет. Анан пайгамбар айыл деген менен токтоп калса дагы болуп түшүнөбүз, пайгамбар ээрчегендин баардыгы кирип кетти деп. Түшүнүктүү болду? Пайгамбардын ичине ээрчегендин баардыгы кирип кетти. Анан васахбихи дегенде жалпылай баас Алланын салаваты, саламы ошол пайгамбардын үммөтүнө болсун. Атфул хас дегенде өзгөчө сахабаларга болсун деген дагы хас маани берип калды. Түшүнүктүрбү? Шундай деп айтат экен. Мен атфул хас алал ам деген. Ажмаин. Не болду? Ажмаин. Yok, ajma'in degan söz. Ajma'u, aqta'u, absa'u. Ta'kid. Tawkid. To'g'ri, ta'kid so'zi. Ta'kid qilib o'tadi. Ta'kid qilib o'tadi. Bardığın bu. Ayillarda dağı, sahabalarda da ne qilib o'tadi? Ta'kid qilib o'tadi. Majrurun bil ya. Ne deb aytasiz? Qana yarab qo'llalim. Ta'kid. Majrurun bil ya. Ajma'in de. لأنه من جمع مذكر سالم.
Çünkü ellezî raf'uhu bil vav ve nasbuhu ve cerruhu bil ya. Nunç ecmaîndeki. Nun emne nun? Ha. Ecmaîndeki nun emne? Ayvad anit tenvin. Ayvadun ayvaddan sabah huzurmat cemaat bitireli. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.